Жигитовка ат үстүндө секирип акробаттык жана гимнастикалык трюктарды аткаруу. Кавказ, Казак, Орто Азия элдеринде пайда болуп, атка минүүнү үйрөнүү катары табигый жол деп эсептелинип өнүккөн. Жигитовка цирктеги жанр. Ат үстүндө секирип, атайын үйрөтүлгөн атты виртуоздук башкаруусун көрсөтүү. Ал ылдамдыгы жана көнүгүүлөрдүн көптүгү менен өзгөчөлөнөт. Осетия циркинин чабаны Агубек Куцо бул жанрдын негиздөөчүсү болуп эсептелинет. Өзүнүн өнөрү менен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө көрүүчүлөрдү багындырган. Ал эми кыргыз циркинде да дал ушул жигитовка же болбосо ат үстүндө трюктарды көрсөтүү көп жылдардан бери эле тартууланып келет. Аталган оюн көргөн адамга жеңил көрүнгөнү менен кыла келсең оор, бир топ кыйынчылыктары дагы бар. Жигитовка балдарга састараны аттын үстүндө ойногон жеңил көрүнөт биринчи, элге отурган элге. Мен муну кылып кое берем дейт. Анан ошол залдан мисалы бул залга улакчылар келет, атка өмүр бою ат үстүндө жүргөн жигиттер келет бул жергечи, манежгечи. Силер мынтип болот экенсиңер, силер калп этесиңер, мынтесиңер, манежге берчи, жуулунуп киришет манежге. Улакчылар тияктан бияктан. Анан биз айтабыз, бул манеж көчөдөн чуркагандай эмес аттар. Манежге киргенде бунун диаметри 13. Ат көчөдөн канчалык булугуп түзгө кетсе, бияктан еще двойнее страшнее да. Бул жерден элге сыртка сени тартып келет, аттын үстүнө түз отурбасаң, чүт эле артта калып каласың же астына түшүп кетесиң. Аларды айтасың, сөз менен мындай түшүндүрөсүң. Жок дейт, биз отурушубуз керек дейт. Хорошо, атка манежге киргизесиң ал жигиттичи, улакка өмүр бою аттын жүргөн жигитти. Манежге отургузуп бир кругду айланткандан кийин мен түшө берейинчи дейт, минбеле коеюн, рахмат дейт да. Бул жерге сөз менен айтып жеткизе албайсың биринчиден. Экинчиден састаран элдерге, көрүнгөн элдерге аябай жеңил. Кылган адамга физически биякта 1 жыл, 2 жыл жанагынтип жөн эле аттан сход кылып түшүп, кайра отуруп коюш үчүн эле бул жерге 1 жыл убакыт кетет. Тиякта эшек деп коебуз, атка чейин биринчи эшекке секиребиз, даярданабыз. Эгер токулуп турат, бир жылбаган немеде. Ошол жактан туурасын техникасын үйрөнүп келип алып, анан манежден атка секиребиз. Жарым жыл эшекке секиребиз биринчи, техниканы үйрөнөбүз. Атка туура кандай отуруш керек, аттан случай кулап кетсең каяка кулаганга аракет кылыш керек. Биринчи састараны сырттан эшектен үйрөнүп келебиз, тиякта тренировочный залдан. Анан манежге кирип атка отурабыз. Манеж вообще башка. Бул искусствода манежди өзүңөр билесиңер, циркте вообще башка жумуштар. Өмүр бою күндө бир жумада 5 жолу кадимкидей бизде репетиция жүрүп турат. Эгер ошо репетицияны күнүмкүдөй улантпай калсак, эмки жума уже артта калып калабыз. Атыбыз дагы чуркаганы башка болуп калат, өзүнүн секиргенибиз да башка болуп калат. Бул жерде физически аябай эле күчтүүлүк кереги жок. Бул жерден техника биринчиден. Техника. Экинчиден күчкө салбайсың, күч керектүү жерден эле керек, колдонуш жерден эле колдонуп коесуң. А так жалаң техника бул жерде. Бүт техника роль ойнойт. Күч колдонбойбуз. Күч это крайний случай, эң акыркы учурда бир кулап баратып, күчкө тартып салып, өзүңдү көтөрүп кетиш мүмкүнсүң. Күч колдонбойбуз биякта биз. Жалаң техника. 20 миңден ашуун элди батыра алган Кытайдагы циркте ат үстүндө трюктарды көрсөткөн талант циркке качан, кантип келип калганы жөнүндө айтып берди. Кытайда жүргөнүмө 5 жыл болду. Кытайча бияктан жиберишти, ошо 2015 кеттим. 5 аягы баштап 16. Циркте келип жүрүп эле, анан көрүп эле балдар 1-2 өтүп көрсөң деп эле ошентип эле бир келип жүрүп эле анан Кытайга кетип беришти. Ошол жактан үйрөндүм. Анан ошол менен алып калдым Кытайда. Мага жакты өзүмө. Келип жүрүп эле анан ушул менен алып калдым. Жигитовкада ар бир адамдын өзүнүн жумушу бар. Бир бажоо, табырып, ар бир өзүнүн жумушун кылат. Мен аябай эле кыйналып жүрдүм башында үйрөнүп. Жыгылдым, бутум сынды. Кийин уже үйрөнүп бүткөндөн кийин сынды да. Акырында келиптим Кытайдан. Кытайдын көбүн эле кыдырдык. Ушу Гонконгко бара албай калдым. Башка Монголия, бүт эле жакка бардык. Түшүнө өзүң кызыгасың аябай кайрачы. Ушундай жанагындай 20 миң адамдай турса, сүрдөнөсүң да, жегирип баратканда өзүң.